Assalamu alaikum. At sүйүүчүлөр, жылкы күйөрмандары, сайыпкерлер, каталуучулар. Амансыздарбы? Бүгүн Жалал-Абад, Нокен, Шамалсай жергесинен мондай таза кыргыз жылкынын чоңунан, мондай белдүү жонунан сатууга чыгат экен туугандар. Азыр эсинен жакшы кылып маалыматын алып беребиз. Маалымат алганча сиздер каналга катта элек болсоңуздар, катталып, лайктан басып, мондай кыргыз жылкынын чоңунан издеген тааныштарга видеону бөлүшүп кетебиз туугандар. Мен дагы бир көргөндө башка пародадагы багындай Европанын жылкысы бир карабайыр эмес окшойт деп ойлодум эле, бирок таза кыргыз жылкы экен. Укам, сен эки жака бастырып атты көрсөтө бересиң, биз акам экөөбүз аттын маалыматын бир четтен айта берсек. Машаллах жаныбар. Ама жон мындай калың жылкы экен да жаныбарчы. Ако, жашым боюнча айтайлычы, токтотсоң укам. Өзү аттын сүрү дагы бөлөк экен да жаныбар. Азуулар өтө күчтүү экен аттын. Жашы жазга 5 асый. Таза карабайыр. Таза кыргыз жылкы дең, а? Уровеньге 1.65 чыгат. Уровень 1.65 мынакей туугандар. Секен мындай бастырасың, ошондойраак барасың да эки жака мындай бастыра бересиң. Окей, аттын чат аяктары дагы казыктары өтө күчтүү экен аттын. Шака, аттын жебичи, ден соолугу өтө жакшы. Ат көрдүлө турат, жебичкени, жоондугу. Убакыт деле жок болду, караганчы. Ат бар, мингенге убакыт жок дең эке, а? Окей. Эми жакшы ниеттер менен алынган, улак алып барганы, суутканы, минип караганга убакыт бир аз иштеги адамдар экен туугандар, мындай айтканда. Бошобойт экен. Аттагы көптөн бери туруп калды дедиңиз ака, а? Көптөн бери турат. Ака, мунун айгыры барбы, жокпу? Айгырда жүргөнбү экен? Бар айгыры да, айгыры. Эми кыргыз жылкы десек, көпчүлүк кызыгат да ака бугачы. Жакшы деген, жакшы. Айгырда жүргөн деп айткан, а? Сиз өзүңүз салгансызбы ака? Үйгө? Жок, салбадык. Үйгө салбадыңыз, а? Аттын мүнөздөрү кандай экен ака? Келгенине бир 5 ай болуп калды да. Жок, 7 ай болду. 7 ай болуп калды, Үйдө койбодук биз өзүбүз. Багылып эле турат. Багылып турат. Улакка чабылган видеосу бар, анда таштап коебуз. Силер өзүңөр салгансыңар? Ооба, укам салып бир жолу чапкан ошодон кийин. Өзү жок. Жакшы. Турат. Мындай токуп жетилеп караганга кандай экен ака? Мингизи жошпат. Мындай үркүп-сүркүп. Окей, аттын каректери, мындай азуулары да мындай озулашкандай көрүнүп атат. Өтө күчтүү экен азууларчы. Көкүрөк баш. Туяктар тазабы ака? Туяктар таза. Окей. Туяктары да ака тегерек туяктан экен, а? Туяктан да бар. Ушундай экен. Артына кичине тебеленген жери бар. Эмнеде бар экен, а? Чокой жабып кетет аны. Мындай деле урундуу деле жерде эмес экен. Эми улукка жүгүрүп такша алган аттарда онча тилинген жерлери болбой калса, сәл жарашпай калат өзүчү. Бою 1.65 дедик ака, уровень, а? Таза карабай. Таза кыргыз жылкы, бою 1.65. Басы канча болот ака? Басы 500. Басы 500 миң сом. Укам, оң сол тегерет туруп бир кой берип коесуң, өйдө каратып, а? Жаныбар. Я, жаным, жеңил бака? Жеңил экен, а? Я, машалла. Күттө келишкен да. Жакшы. Адрести айттык туугандар. Шамалсай жергесинде. Эгер жакса, ошол жерге келип көрүп. Ака, эгер кызыккан адам болсо, бир салып алам дегендер кандай болуп калат ака, улагын? Болот. Эми басы деле аттын өзүнө жарашып эле коюлду окшойт менимче. Көрүнүп турат. Ат түшүнгөн адам сразу билет. Болду, базарыңызды берсин, жакшы сатып алың ака. Менимче маалымат жеткиликтүү эле болду окшойт. Эгер кызыккандар болсо, дагы эсин номерине чалып, биз ала албай калган маалыматтарды кеңири сурап алсаңыздар болот.